Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Урматтуу мекендештер, Алла Таалам эгемендүүлүк улуу неаматын урушканга, тополоңдошуп, бири-бирибизди кордогонго берген жок эле. Бүгүнкү Ош шаарында болгон окуя жүрөктү аябай кейитти. Бул эмне деген адамгерчиликсиздик? Бул эмне деген ыймансыздык, эмне деген акмакчылык? Конокту үйүнө алып келип, качан кыргыз таш менен урчу эле? Албетте, бардыгы мен жаман деп айта албайм. Бирок ошол жерде таш менен ургула, тигинткеле, мынткеле деген акмактар капа болбогула, Кудайым таш менен өзүңөрдү урат. Кайсы бирөөнүн балдары, жаш балдар, ата-энелери бар, бир туугандары бар. Ушу кантип деген ошо 10-15 балага ушинтип бардыгы чыгып, оюн, эгерде бул биздин ынтымагыбызга оюн залакка жетсе, мындай оюнду ташташ керек. Мындай оюндун кереги жок. Баарынан жогу жакшы. Кандай гана ушул жеңишпи, кандай акчабы, кандай оюнбу, кыргыз элинин ынтымагын эч качан бузбаш керек эле. Арада адамдардын арасынан, нар жагынан жүрөгү караңгы, ыплас, палиттер дагы деле бар. Булардын бардыгы Кудай Таалам, Алла Таалам көрүп турат тургандар. Бүгүнкү көрүнүш ушундай бир кандай десем, Алла наразы боло турган, шайтанды сүйүнтүртө турган иш болду. Алла наразы болду. Алла эмне дейт? Жараткан Алла Таалам эмне дейт? Уялбайбы, бет барбы, намыз барбы? Кандай эмесе кошуналар эмне дейт? Кыргыз кенедей болгон кыргыз бири-биринин этин жеп атса, болгондо да кайсы? Талас. Канча деген биздин туугандарыбыз бар, инилерибиз бар, досторубуз бар. Канча деген азыр элдин ортосунда шайтанга мүмкүнчүлүк берип, ушундай от салганга неме кылтат. Мына ынтымак командасына мен чын жүрөктөн өзүм кечирим сурайм. Мен кечирим сурайм. Мына жерде ким ошо кыйкырган болсо, бардыгы Алланын алдында жазылды. Ким кандай таш менен уруп, кандай сөгүп не кылды, кечирим сурасын. Өлөрдөн мурда, ахиретке кетерден мурда Алла Тааладан кечирим сурап, ушул командадан, ушул балдардан да кечирим сурап, элден да кечирим сурасын. Туугандар, эми мамлекетибиз түптөлүп келатат эле. Эми ынтымак жаралып, алхамдулилла, бири-бирибизди сыйлап, урматтап келаткан эле. Шайтандын оту өчүп бараткан эле. Ушу окшогон азыр глобалдашуу, ушундай бир кандай десем, нервтер жука болгон учурда ушунун кереги барбы? Ушу окшогон ушу кантип калыстан адашуу мүмкүн? Адамдан жаңылыш мүмкүн? Мен өлтүрүп коюш керекпи? Кантип, кайсы акылың менен, кайсы тилиң менен айтып атасың ошол жерде таш менен ур деп? Уруштур мына неме кылып. Калыс деле адам ал периште эмес, тартылып калышы мүмкүн. Менин ушта жеңилип калды. Наоборот, конокко жеңилип бериш керек го. Сыйлап бериш керек го. Жеңилсем де жер көтөрөт дейт. Оюн. Урматтуу мусулман бир туугандар, сураныч эсибизге келейли. Алла Тааланын алдында эсеп китеп бар. Мынандай бир ушундай бир караңгылыкта жашабайлы. Келиңиздер ынтымакка, биримдүүлүккө, кечиримдүүлүккө. Бирок ачык айтайын, ошол жерде көнүштө бардык ошол жерде жүгүргөндөр, полиге чыккандар, бир маданиятсыздык, бир адамгерчилик, бир токтоолук менен оюн болсо, оюндай болуш керек да. Ошо полиге чейин жүгүрүп барган жаштар, өзүнө кармаш керек адам баласы. Кече күнү футболдо мынандай шермендечилик. Биз каяктан түшкөн адамбыз биз? Биз кана мусулманчылыгыбыз, кана адамгерчилигибиз, кана байыркы элдик баалуулуктарыбыз, кана биздин маданиятыбыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар. Өзгөчө мынакей бүгүнкү ошол ат майданында тополоң кылган жаштар. Жаштардын арасында анча-мынча аксакалдар деле жүрөт. Ошол жерде кой деген, чыркырап, ыйлаган, токтот деле токтот деген. Бирөөнүн баласына башына таш тийсе эмне жакшыбы? Ошого сүйүнүп атасыңбы? Ошо таш тийсин деп атасыңбы? Ошо жеңилип калган кичине оюнда бири-бирин ат менен кагышып ылдый өдө болуп калганда, ошого сен таш каалап атасыңбы? Кандайдыр бет жок, кандай деген бир уят жок. Мамлекеттин башчысы, ажообуз турса, бардык милициялар турса, алардан уялбасаңар, аларды сыйлабасаңар да Алладан коркуп, Алладан уялбайсыңарбы?
Урматтуу мусулман бир туугандар, bunday görünüş bu жакшылыкка эч качан алып барбайт. Кек сактоо, өч алуу